100% кепилдик менен айтылам. Айылдык жөнөкөй баланы билимдүү, сапаттуу билимдүү кылган. Бул сапат мекемеси эмнеге дегенде дал ошол өспүрүм күндөрдө адамдын аң сезими, баягы адам боло турган убакытта жаман нерселерден коргоп, туура жерге бакты көргөзүп, туура жерге түрткө берип, анан эң негизгиси моралдык жактан, же болбосо мисалы үчүн билим берүү жагынан өтө чоң поддержка берген. Ошо биздин лицей болгон. Мен 100% кепилдик менен айта алам. Мен азыр эгер сапатты окубасам, кандай адам болорумду билбейм. Бирок мен азыр кандай адам болсом дагы, албетте эле биринчи ата-энем, андан кийин эле сапаттын мындай эмгеги да мээнети. Менин аты жөнүм Назира Айтбекова, алып баруучумун жана ушу Сибат билим берүү мекемесинин университетте Ататүрк Алат университетинин бүтүрүүчүсүмүн. Бул университетке туш болуп калганыма абдан кубанам, бактылуумун. Анткени университетим ушунчалык терең билим берди, тарбия берди, бардык жактан колдоду, талантымдын өнүп чыгышына өбөлгө түздү. Университет баягы чоң бир шаарга келгенде үйдөн чыгып жоголуп кетпешиң үчүн, жолуңду тайсалдап таппай калбашың үчүн бардык мүмкүнчүлүктү түзүп берди, жолумду таап берди жана турмушта бир адам катары жетилип өсүп чыгышыма сонун салым кошту десем болот. Эми сапат деп айтып атпайбызбы, сибат дейбизби, сапат дейбизби, бул Кыргыз Республикасындагы менмен деген эң үлгүлүү менчик мектептердин бири болуп атат да. Буга чейинки бүгүнкү мына бардык нерсенин жыйынтыгы менен баа бериш керек. Бүгүн Түрк лицейин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасында өздөрүнүн татыктуу ордун таап, белгилүү мына ишкерлер чыгып атат, белгилүү мына чыгаан арабызда илимпоздор чыгып атат. Мындайча айтканда коомдун үлгүлүү бир катмарын тарбиялап чыгарып аткан бул менчик мектеп болгон үчүн Сапат мектебинин орду Кыргыз Республикасында билим берүүдөгү функционалдык алардын мындай орду аябай чоң да, мындай аябай эле маанилүү деп айтса болот да. Мен Ажыкулов Темирбек, Сибат билим берүү мекемесин 97-жылы биринчилерден болуп, Жалал Абад областында, караштуу Жалал Абад шаарында бүтүргөнбүз. Биз ошол жылдары 90-нын башында деле лицейге окуп баргандан тарта Сибат бизге эмнени берди деген суроого айтарым, биз айыл жеринен барган жаш балдар үчүн билимди, тарбияны дейли ошол учурда, ошол убактагы бир үмүттү берди десек туура болот да. Себеп дегенде барып англисче үйрөнүп, ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө 20 канча жылдан бери биз жеке сектордо иш алып барабыз, бизнес кылабыз. Мен 3-4 жыл мурун Сингапурдагы Ли Куан Ю атындагы университетти бүтүрүп келдим, магистратурамды. Ошол учурда өзүмө окшогон ошол жылдары элестете турган болсом, айыл жеринен барган балдар кыздарыбызды окутуп, ошолорго үмүт берип, ошолорду бир эле Кыргызстандын деңгээлинде эмес, дүйнөлүк деңгээлге алып чыккан бул мекемени мен баса билгим келет да. Себеп дегенде мен Сингапурда окуп жүргөн учурда дагы көрдүм, ал жердеги PhD кылып жүргөн, бизнес кылып жүргөн биздин ишкерлер бар экен, алардын арасынан Сибаттын бүтүрүүчүлөрү да бар болчу балдар. Биз алар чогулуп, анан Сибаттын дагы бир өзгөчөлүгү бул ошол кайсы Кыргызстандын кайсы булуң бурчунан болбосун, биздин бүтүрүүчүлөр баары ынтымакта болушат. Баарынын максаты бир, Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн чогуу кол кармашып, бир нерсе кылып калалы, пайдасын келтирип калалы деп. Ишкер болсо дагы ошол мен кантип пайдам тиет Кыргызстанга, эмне кылсам Кыргызстан үчүн жакшы болот деген ошол ой менен, пикир менен жашап келгени мен ойлойм, бул албетте Сибаттын бүгүнкү күндө түптөп коюп ошону сиңирген система да. Ошол учурда бүгүнкү күндө өзүмдүн балдарым дагы бүгүнкү күндө Сибаттын окуу жайларында окушат. Бизге жалпысынан берген ишкерлерди дейли, же болбосо башка мекемелерде иш алып баргандарды сүйлөшө турган болсок, баарынан сурап келчү болсоңуздар, баары эле эмнеге бактылуу? Дос табышкан, ал жерден бир тууган табышкан. Ошондуктан бүгүнкү күндө Сибаттын жалпы эле Кыргызстан үчүн, Кыргызстан эли үчүн салган салымы өтө чоң. Албетте дагы көбөйүшүн каалайбыз. Албетте Сибатка окшогон дагы мекемелердин келишин каалайбыз. Бул билим берүү биздин келечегибиз деп биз канча айтып келе жатабыз. Мен ойлойм, Сибатты мындан дагы чоңоюшун биз каалашыбыз керек. Башка мекемелер келчү болсо, аларга да жардам берип, алардын да иштеп, биздин балдарыбызга талим тарбия, билим
жакшы билим берүүсүн албетте баарынан күтөбүз. Саламатсыздарбы? Мен 2005 жылдан тартып 2010 жылга чейин Кадамжай СМТ лицейинде окугам, билим алгам. Бул сапат билим берүү мекемесинде окуп, мен англис тилин жана ошондой эле дүйнөгө көз карашымды өзгөрүп, 2011 жылдан тартып 2020 жылга чейин Америка Кошмо Штаттарында окуп, билим алып, азыркы күнү чоң IT компанияны негиздеп, Кыргызстан ичинде көптөгөн жумуш орундарын түзүп иштеп жатабыз. Бүгүнкү күнү бул сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жок болушу бул Кыргызстандын келечектеги жаштарынын деги эле ошол билим берүү системасынын алсыздашына жана ошондой эле чоң жоготуу болот. Ошондуктан биз Орхан Инандынын табылышын талап кылабыз. Орхан Инанды мырза билим берүү жаатында эң чокуда туруп, бардыгын көзөмөлдөп, жана Кыргызстандын 7 облусуна бирдей билим жетишүү үчүн салым кошкон, аракет кылган, биздин кыргыз жарандары мыкты болуп, адам катары өз ордун таап, жана өзүнүн жумушун таап, ийгиликке жетишүү үчүн бардык салымын кошкон адамдардын бири. Биздин Кыргызстандын, кыргыздын жашоосундагы бир салмагы оор жана азыркы тапта жоголуп табылбай аткан абдан өкүнүчтүү. Кыргызстандын жараны катары эртерээк табылып, кайрадан билимдин башында турат деген сенімдебиз. Негизи мен Орхан Бейди биринчи жолу 7 классымда түрк тили боюнча олимпиадага бияка Бишкекке келип, мен Караколдо окугам. Анан ошондо олимпиадага келгенде жаш өспүрүмдөрдүн алдына чыгып сүйлөдү эле. Ошондо таанышкам Орхан Бей. Анан мен үчүн ал убакта мындай чоң асказоодой болгон адам болчу. Анан мен кийин өсүп, бияка студент болуп келгенден кийин Орхан Бейдин жанына келип, мындай алыстан көрсөң чоң адам, жакында келсең кичинекей эле бир киши. Анан тааныша келсек жөнөкөйлүгү менен өзүнүн адамгерчилиги менен жүрөгүбүздү алган, чын эле көңүлүбүздү алган. Бирок мен кийин баягы билим берүү бул эмне экенин, эл агартуу бул эмне экенин түшүнө баштагандан кийин бул инсандын Кыргызстанга болгон салымын азыр түшүнүп келатам да. Эмнеге дегенде миңдеген адамдардын жашоосун, тагдырын өзгөрткөн, ошол өзгөртүү системасында жан дүйнөсүн, өмүрүн баягы таш куруп болсо дагы ошо жанын арнаган адамдардан да. Анан баягы бул Кыргызстандын жараны катары мен эми бул окуяга өтө өкүнөбүз, дуа кылабыз, андан башка баягы акцияларга катышабыз, андан башка эчтеке кыла албайт экенбиз, бирок үмүттөрүбүздө Кудайым бурса табылат деп ишенебиз да. Бул Кыргызстандын жараны, гражданин Кыргызстана. Демек муну азыр Турцияга алып барып туруп, тиги Эрдогандын бийлиги аны көрсөтө албайт. Кантип көрсөтөбүз? Биз Кыргызстандын жаранын кармап келдик, анан бияктан соттойбуз дейби. Эл ара скандал чыгат, дипломатиялык скандал чыгат. Мына жанагы Лукашенко тиги өзүн эметкендей болуп калат да. Анан ошон үчүн муну азыр мен версиям боюнча аны жубай деле айтты, туура айтты дейм да. Бир жерде кармап атат, анан кийин жанагындай отказ кылгысы келип атат. Ошо өз ыктыяр менен жарандыктан чыгып кеттим деген тил катты, собственно, ручное написанный бир эмени ошону күтүп атышат. Ошентип мен чыгып кеттим десе, анда значит ал өзүнүн мурунку жарандыгына, Турция жарандыгына келет. Анда Турциянын жараны болгондон кийин аны эркин менен эмете берет, айта берет, болду, ал чатакы деле болбойт. Турциянын жараны өзүн осознать этти, өзүн күнөөсүн мойнуна алды, туура эмес жарандык алып турмун деп туруп, анан кийин кечирим сурайт аны. Анда бул башка жол болуп калат. Мен ойлоп атам, мындай жолго бул барбайт. Муну менен мен көптөн бери жакынмын. Ага инидей болуп калдык. Ошон үчүн бул эр жүрөк адам 25 жылдан бери бизди иштеп аткан жерде мына системанын баарын курган, буга чак эле орден бериш керек болчу. Жанагы достук деген орден бар, дружба деген орден бар бизде, ошондой почетный ордендер. Ошону бериш керек болчу буга. 25 жыл эмгегин ошол жерге берди. Мына системаны, кандай системаны курду? Сапат деген системаны мына. Ошон үчүн мен буга азыр эсим мени көрүп атса, же башкалар көрүп атса, муну айта турган болсо мен айтайын. Иниме кайрылып айтайын. Өзүңдүн эркиңди жоготпогон. Держись, брат. Мы победим.